Herkese iyi günler. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Barыңарга салам достор. Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү 5 грамматикалык сабагыбызга кайрадан кош келдиңер. Бүгүнкү сабагыбызда биз өтүлө турган темаларыбыз тактада көрсөтүлүп турат. Булунма durumу, орун тактооч деп коелук. Бирок аны биз бир аздан кийин кенен түшүндүрүп берем. Булунма durumу деген теманы өтөбүз. Var, yok деген темада практика иретинде кантип жооп бериш керек, ошолорду өтөбүз. Анан иреттик сандар боюнча, мисалы ынчы, инчи деген сөздөр бар го, мисалы 5-чи, 8-чи, 9-чу деген ошо сандар боюнча өтөбүз. Анан аягында сонун бир практика кылабыз. Аны мен эмне кандай практика экенин айтпай турайын, аягына чейин көрүп, анан өзүңөр ошо практикага күбө болгула. Мына бүгүнкү сабакта ушул темалардын үстүндө иштейбиз. Аягына чейин биз менен бирге болуп, сөзсүз түрдө темалардагы өтүлгөн нерселерди конспект кылып жазып алганды унутпайбыз, Анда эмесе баштадык. Биздин бүгүнкү эң алгачкы темабыз булунма durumу деген тема. Булунма durumу деген теманы кыргызчага которгондо, мисалы орун тактооч деп которуп алсак болот. Бул ошол кандайдыр бир нерсенин кайсы жерде, каякта экенин көрсөтөт. Каякта деген суроого жооп берген нерселер. Мисалы, үйдө, мектепте, шкафтын ичинде, айылда, шаарда, Америкада, Кыргызстанда, Туркияда деп ошо кандайдыр бир нерсенин каякта экенин, орунун, местасын, орусча айтканда местасын көрсөтө турган нерселерге ошо биз булунма durumу деп айтабыз. Орун тактооч. Орун тактооч жана айткандай эле нереде, каякта деген суроого жооп берет. Биз булунма durumу темасындагы эң негизги билип алчу нерсебиз бул жанагы эле тамгалар. Эгерде сөздүн аягы а, ы, о, у тамгалар менен бүтсө, же сөздүн аягы ушул, сөздүн эң аяккы үндүүсү ушул тамгалар болсо, анда ал сөздөргө да же болбосо та деген мүчөлөр уланат. Ал эми сөздүн эң аяккы тамгасы же сөздүн эң аяккы үндүү тамгасы и, ö, ү тамгалары болсо, анда ал сөздөргө де же болбосо те деген мүчөлөр уланып, булунма durumун жасайт. Мындайча айтканда, каякта, нереде деген суроого жооп берет. Биз билип алышыбыз керек болгон эң маанилүү нерсе бул. Бул ушул мүчөлөрдү 5 колубуздай жаттап алсак, биз бул жерден адашпайбыз. Да, та, де, те деген ушул 2-4 мүчөнүн жардамы менен жасайбыз. Мисалы, нереде, китап нереде деп коелук, китап каякта, китеп каякта, менин китебим каякта деп сурашыбыз мүмкүн да. Benim kitabım nerede? Анан бирөө сурап атат менден, benim kitabım nerede деп. Мен ага, senin kitabın masa деген бул стол, парта деген сөз. Senin китебиң партада деш үчүн эмне кылабыз? Senin kitabın masa, кайсы тамганы мүчөнү улайбыз? Да. Масада. Масада. Демек, биз булунма durumундагы сөздү демек жасай алдык. Маса негизги сөзүбүз. Сөздүн аягы а тамгасы менен бүттү. Башкача айтканда, сөздүн аяккы үндүүсү а тамгасы. Бул жерде эмне дедик биз? Эгер сөздүн аяккы тамгасы же аяккы үндүү тамгасы а тамгасы болсо, бул жактан мүчөлөр уланат дедик, Масада. Же Алихан нереде? Алихан каякта? Алихан мектепте деп айталык. Мектеп деген окул деген сөз. Биз муну жаттаганбыз, билишибиз керек. Алихан окул кайсын улайбыз? Да. Окулда деген улайбыз. Эмнеге? Анткени сөздүн аяккы үндүү тамгасы у болду. У тамгасы биякта турат. Демек биз буга даны улайбыз. Окулда. Алихан окулда. Алихан мектепте деген маани. Мисалы, аннем, апам каякта деп сурайын. Карындашыма сурап атам да, мисалы. Annem nerede? Benim annem nerede? Senin annen ev кайсы мүчөнү улайбыз? De. De деген мүчөнү улайбыз. Анткени сөздүн аяккы үндүүсү тамгасы биякта турат. Демек de улайбыз. Senin annen evde.
Андан сырткары Ö тамгасы менен бүткөн үндүү тамга көй. Көй аяккы тамга үндүү тамгасы эмне? Ö болду. Көйдө. Буга дагы д мүчөсүн улайбыз. Анткени бул жерде Ö тамгасы бар. Бул е тамгасы үндүү тамгаларга кошулбайт. Бул жерде бизге Ö тамгасы эле керек болчу, да, д деген жерде. Демек бизде Ö тамгасы эң аягында турат. Ошон үчүн биз бул жерге д мүчөсүн уладык. Көйдө. Көй деген айыл. Сенин бабаң нереде? Атаң каякта? Benim babam köyde. Менин атам айылда деген тема. Кайсы учурда биз азыр бул жерге только да, д дегендерди уладык. Эми кайсы учурда та, т болот? Сабактын жүрүшүндө түшүндүрүп берем. Келгиле эми ушуларды дагы кененирээк мисалдар менен кайсы учурда та, т уланат, ошолор менен дагы кенен кылып карап көрөлүк. Булунма durumу. Кыргызча айтканда табыш жөндөмөсү. Кайсыл жерде, каякта деген суроолорго жооп берген сөздөрдү биз булунма durumу деп айтабыз. Мисал үчүн, Асан каякта? Асан мектепте. Мектепте деген сөз бул ошол Асандын каякта экенин билдирип, анын местосын, орунун көрсөтүп атат да. Ошого та деген мүчө менен жасадык. Түрк тилинде булунма durumу да, д деген мүчөлөрдүн жардамы менен жасалат. Мындан сырткары та, т деген дагы мүчөлөр бар, аларды кийинки слайдтан өтөбүз. Эгерде сөздүн аяккы үндүү тамгалары а, ы, о, у болсо, анда бул да деген мүчө уланып сөз жасалат. Эгерде сөздүн аягы и, ө, ү мындай айтканда ичке үндүүлөр менен бүтө турган болсо, анда д деген мүчө уланып биздин табыш жөндөмөсүндөгү орун тактоштогу сөзүбүз жасалат. Дароо мисал карап көрөлүк. Мисалы, окулда. Окул деген сөз бул мектеп деген сөз, аягы у тамгасы болду. Мындайча айтканда акыркы үндүүсү у тамгасы болду. Демек биз ага кайсы мүчөнү улайт экенбиз? Да деген мүчөнү алдык. Окулда. Мектепте. Асан нереде? Асан окулда. Окулде деп койсок болобу? Болбойт. Анткени мунун окул деген сөздүн акыркы үндүүсү у деген тамга. Ошон үчүн да деген мүчөнү уладык. Университеде. Айгерим нереде? Айгерим университеде. Аягы тамгасы менен бүткөн үчүн, башкача айтканда аяккы үндүүсү тамгасы болгон үчүн бул жерге д мүчөсүн уладык. Аннем нереде? Аннем нарында. Нарын деген сөздүн аягы тамгасы болгон үчүн биз буга да деген мүчөнү уладык. Эскерте кетчү нерсе достор, энчилүү аттарга адамдын аты болобу, шаардын, жер суунун аты болобу, да, д, та, т деген мүчөнү улаганда мындай орусча айтканда апостроф үстүңкү үтүр белгисин коюп, анан жазабыз. Нарын үстүн апостроф, анан да. Бишкек т. Ош та. Же дагы эмне деп жазабыз? Кыскасы энчилүү аттар, мисалы Асан да. Китап кимде? Китап Асанда дей турган болсо, ошо адамдын атынан кийин мондай апостроф коюлуп, анан мүчө уланат. Муну унутпайбыз. Бабам нереде? Атам каякта? Атам айылда. Бабам көйдө. Көй деген сөздүн акыркы үндүү тамгасы Ö тамгасы. Демек биз буга д деген мүчөнү уладык. Шехирде. Шехир деген сөздүн аяккы үндүү тамгасы и болгон үчүн биз буга д деген мүчөнү уладык. Түшүнүктүү болду, Биз жаттап калчу нерсе бул ушул тамгаларда жоон үндүүлөр менен бүтсө, да деген мүчө, ичке үндүүлөр менен бүтсө, д деген мүчө уланып, биздин каякта, кимде деген сурообуз жасалат. Бул экрандагы болсо Стамбулдун сүрөтү. Стамбулдагы мага эң жаккан жерлердин бири. Стамбулга барсаңар, бул Орто Көй деген мечиттин аты. Деңиз жээгиндеги мечит. Орто Көй мечити аябай сонун. Жанында дагы туристический аябай сонун кооз дүкөндөр, кирип көрө турган жерлер аябай көп. Жанында дагы белгилүү көпүрө бар. Бул ушул жерден аябай кооз көрүнүш да, Стамбулдун кооз көрүнүшү. Ошого ушул сүрөттү бул жака коюп койдум. Улантабыз. Бул жерде дагы билип алышыбыз керек болгон маанилүү эрежебиз дагы бар. Буга жакшылап көңүл бурабыз. Келиме сонунда ч, ф, х, к, п, с, ш, т харфлеринден бири барса, булунма эки та veya t olur. Diğer ünsüz harflerde da, d olur. Эгерде сөзүбүздүн аягында, мындайча айтканда сөздүн эң аяккы тамгасы бул жерде көрсөтүлүп турган тамгалар болсо, ф, с, т, к, ч, ш, х, п деген тамгаларыбыз бар болсо, сөздүн эң аягы, анда ал тамгалар та же болбосо т болуп жасалат экен. Ал сөздөр та, т деген мүчөлөр уланат экен. Дароо мисал карайбыз. Дерс т, офис т. Көрүп атасыңар, дерс, офис деген эң аяккы тамгасы с болуп атат. Ушул тамга болсо, анда т же та деген мүчөлөрдү улайбыз. Женнет т, Ахмет т, аач та, емек т.
эң аяккы үнсүз тамгалары, эң аяккы тамгасы биз көрсөткөн тамгалар болду. Анан андан мурунку үндүгө карап туруп та же болбосо тге мүчөлөр, т деген мүчөлөрдү улап жасайт экенбиз. Муну биз Манас университетинде окуп атканда фыстыкчы шахап деп жаттаганбыз да. Ушул тамгаларды эсте калыш үчүн фыстыкчы шахап деп жаттап алсаңар болот. Фыстыкчы шахап деген тамгалар менен бүтсө аягы, анда та т мүчөлөрү уланат. Муну унутпайбыз. Мисалы үчүн, бул жерде дерсте деген ордуна дерста деп койсок, же болбосо дерсда деп койсок туура эмес болот. Же офисде, же офисда десек туура эмес болот. Бул жерге т, та деген мүчөлөр уланат. Бир канча мисалдарды карап көрөбүз. Нереде, кимде деген эки суроого жооп берген сөздөр дедик булар. Мисалы үчүн, öğrenciler nerede? Öğrenciler sınıfta. Bilgisayar nerede? Bilgisayar masada. Bilgisayar эмне деген сөз экенин билесиңерби? Компьютер деген сөз, биз мурунку сабакта өткөнбүз. Bilgisayar каякта, компьютер каякта? Компьютер столдун үстүндө, столдо деп атат. Bilgisayar masada. Taksim nerede? Taksim деген Истанбулдагы белгилүү көчө. Taksim İstanbul'da. Kimde деген суроого жооп берип көрөлүк, эми. Kalem kimde? Kalem öğretmende. Çanta kimde? Çanta Ahmet'te. Telefon kimde? Telefon Merve'de. Деп айтсак болот. Кимде, нереде деген суроолорго жооп берет. Да, де, та, те деген мүчөлөрдүн жардамы менен жасалат. Анан энчилүү аттарда апостроф коюлуп, анан мүчө уланат. Келгиле эми көнүгүү иштеп көрөлүк, Aşağıdaki boşlukları dolduralım дейт. Бул жерде бош жерлерге керектүү да, де же болбосо та, те деген мүчөлөрдүн бирин улап, сүйлөмдү толуктайлык деп атат. Çocuklar nerede? Çocuklar bahçede. Bahçe деген сөз бакча, бул сүрөттө көрүп тургандай сад. Балдар каякта? Балдар бакчада дейт. Çocuklar bahçede. Gazete kimde? Gazete Hasan'da. Ahmet nerede? Ahmet parkta. Ta деген мүчө уладык. Анткени мунун эң аяккы тамгасы эмне болуп турат? К тамгасы болуп турат, Демек к тамгасы менен бүткөнгө биз та, те мүчөсүн улайбыз дегенбиз. Акыркысы, bilgisayar kimde? Bilgisayar Cenk'te. Bilgisayar kimde? Bilgisayar Cenk'te. Бул дагы к тамгасы менен бүткөн үчүн биз т деген мүчөнү уладык. Эми келгиле дагы бир көнүгүү, татаалыраак көнүгүү иштеп көрөлүк. Resme bakalım. Örnekteki gibi sorular yazalım. Cevaplayalım. Сүрөттү карагыла. Анан үлгүдө көрсөтүлгөндөй кылып суроо түзүп, анан ага жооп жазгыла дейт. Мисалы, bilgisayar masa деген эки сөз берилиптир. Биз бул сөздү колдонуп, бул эки сөздөрдү колдонуп сүйлөм түзөт экенбиз. Биринчи, bilgisayar masada mı? Bilgisayar masada mı? Bilgisayar деген компьютер. Сүрөттөн компьютер көрүп атабызбы? Ооба, көрүп атабыз. Компьютер каякта экен? Столдун үстүндө. Демек, masada. Evet, bilgisayar masada деп жооп беребиз. Ооба, компьютер столдо. Кийинки экинчиси телевизион, дувар деген сөзүбүз бар экен. Телевизион деген телевизор, дувар деген болсо бул эмне? Дубал деген сөз, стена, биз билген эле. Телевизорду көрдүкпү? Дубалда телевизор турат. Демек, телевизор дубалда экен. Биз биринчи буга сүйлөм түзөбүз эми. Televizyon duvarda mı? Televizyon duvarda mı? Cevabı evet. Televizyon duvarda. Üçüncüsü sandalye, анан ofis деген sözümüz barken sandalye ofiste mi? Sandalye ofiste mi? Sandalye деген отургуч, стул деген сөз. Стулубуз бар бекен биякта? Бул жакта кичинекей болуп көрүнүп турат, бар десек болот. Же буга жок деп көрөлүк, Sandalye ofiste жок экенин көрөлүк. Hayır, sandalye ofiste değil. Hayır, sandalye ofiste değil. Sandalye ofiste mi? Hayır, sandalye ofiste değil. Değil деген эмне? Эмес деген болчу, Төртүнчүсү. Dosya dolapta mı? Dosya dolapta mı? Dosya деген документ деген сөз, файл деген сөз, долап деген шкаф деген сөз. Бул жерде документтерди көрүп атабыз, бирок шкафты көргөн жокпуз. Демек, эмне деп жазабыз? Hayır, dosya dolapta değil. Dosya masada. Столдун үстүндө турат, Ошого масада деп айтабыз. Документтер шкафта değil, шкафта эмес, документтер эмнеде дейт? Столдун үстүндө. Dosya dolapta mı? Hayır, dosya dolapta değil. Dosya masada. Beşincisi. Çiçek koridorda mı? Çiçek koridorda mı? Бул жерде гүл турат, Анан коридордо гүл турат. Бул четинде турат. Çiçek koridorda mı?
Evet, çiçek koridorda деп сүйлөм түзөбүз. Мен практикага, эгер биздин курсубузда окуп аткан болсоңор, мен силердин практикалык сабагыңарга ушул көнүгүүлөрдү кошом, ушул сыяктуу көнүгүүлөрдү. Силер аны иштеп, көбүрөөк практика кыласыңар. Андан кийин биз өтүшүбүз керек болгон тема var, yok деген тема. Var деген бар деген сөз, yok деген жок деген сөз. Муну билебиз, э? Бул тема негизи оңой эле. Эгерде бир жерде бир нерсе бар болсо, анда бар деп айтабыз, жок болсо жок деп айтабыз. Мисалы биз азыр жаңы эле evde, окулда, китапта, аннемде деген булунма durumундагы теманы өттүк, булунма durуму деп. Эми ошону улай практика катарында буларды иштеп көрөбүз. Мисалы evde китап, үйдө китеп, эгер бар болсо var деп айтабыз, жок болсо жок деп айтабыз. Мисалы бар деп көрөлүк. Evde kitap var. Үйдө китеп бар болсо, эгерде evde kitap var деп айтабыз. Жок болсо yok деп айтабыз. Evde kitap yok. Benim evimde kitap yok. Okulda bilgisayar. Bilgisayar деген не деген сөз ким билет? Bilgisayar. Компьютер деген сөз, э? Dizüstü bilgisayar деген болсо, ноутбук деген сөз. Okulda bilgisayar var. Мектепте компьютер бар. Жок болсо жок деп айтабыз. Okulda bilgisayar yok. Kitapta resim. Resim деген эмне? Сүрөт деген сөз. Kitapta resim var. Китепте сүрөт бар. Же болбосо жок болсо yok деп айтабыз. Annemde para деген эмне эле? Муну жаттаганбыз. Para акча деген сөз. Annemde para var. Annemde para var. Акча болсо бар деп айтабыз, жок болсо yok деп айтабыз. Бул оңой эле. Муну азыр эми бул булунма durumунан мисал катары көрөлүк деп айттым да. Бар болсо бар, жок болсо жок деп айтабыз. Кыргызчадагыдай эле структурасы. Биринчи апамда акча бар. Сүйлөмдүн ээси келет. Kitapta resim var. Okulda bilgisayar var. Evde kitap var. Же болбосо evde kitap yok. Bende para yok. Bende para var. Bende telefon yok. Sende telefon var. Деген сыяктуу var yok темасы мына ушундай. Var, yok деген темабыз. Var деген бизче бар деген сөз, yok деген жок деген сөз, англисче no деген. Мунун атайын бир грамматикалык эрежеси жок, жөн гана практика иретинде карап көрөбүз. Evde bilgisayar var. Bilgisayar деген компьютер деген сөз. Үйдө компьютер бар. Evde bilgisayar yok. Үйдө компьютер жок. Ofiste sekreter var. Ofiste sekreter yok. Dolapta elbiseler var. Dolapta elbiseler yok. Elbiseler деген söz, giyimler деген söz, göynöktör деген söz. Sokakta araba var mı? Evet, sokakta araba var. Hayır, sokakta araba yok. Эгер бар болсо var деп эле айтабыз, кыргызчадагыдай эле, жок болсо yok деп айтабыз. Мисал үчүн дагы бир мисал. Odada ne var? Odada yatak var. Okulda neler var? Okulda sınıflar var. Hastanede kim var? Hastanede doktor var. Sınıfta kimler var? Sınıfta öğrenciler var. Эми ушул сүрөттү карап, азыр var yok деген темабызга көнүгүү иштеп көрөлүк, Бул А сүрөтү, бул жагында болсо Б сүрөтү. А сүрөтүндө эмнелер бар, ошолорду анализдеп көрөбүз азыр. Бурасы нереси деп суроо бериптир. Бул жер кайсы жер силердин оюңар боюнча? İstanbul, Burası İstanbul. Resimde deniz var mı? Сүрөттө деңиз барбы дейт. Evet, resimde deniz var. Сүрөттө деңиз бар, анткени биз деңизди көрүп атабыз. Resimde kimler var? Resimde insanlar var desek болот. Же болбосо resimde satıcı ve turistler var desek болот, Дагы эмнелерди көрүп атабыз resimden? Resimde cami var. Cami деген сөз бул мечит деген сөз. Resimde cami var. Resimde sokak var. Сүрөттө эмне көрүп атабыз? Көчөнү көрүп атабыз. Sokak, Дагы бул жакта эмне турат? Лампа турат. Resimde lamba var. Эмнени көрүп атсак, ошолорду айтсак болот. Resimde эмне жок экен? Мисалы, машина көргөн жокпуз, Resimde araba yok. Resimde güneş yok. Resimde дагы эмне жок? Resimde yemek yok десек болот. Экинчи сүрөт. Burası neresi? Силердин оюңарча бул жер кайсы жер? Корея окшойт, корейский жазуулар турат. Burası neresi? Burası Kore. Resimde okul var mı? Сүрөттө мектеп барбы дейт.
Биздин оюбузча мектеп жок, Resimde okul yok. Resimde neler var? Resimde arabalar, binalar, bina деген здание деген сөз, имарат. Binalar, imaratlar. Resimde arabalar, binalar, insanlar ve ışıklar var. Işık деген сөз, свет деген сөз. Демек сүрөттө биз машиналар, адамдар, имараттар жана светтер бар дедик. Ушул сыяктуу практикалык сабактарды иштесек болот. Андан кийинки биздин темабыз ынчы мүчөсү менен айтыла турган иреттик санатоочтор. Иреттик деген санатоочтор деген бул ирети менен бир нерсени айткан нерселер да. Мисалы ынчы деген мүчө кошулат. 1 деген бул жөнөкөй санатооч, биринчи деген сөз бул иреттик санатооч, анткени иретин билдирип атат. 1-класс, 2-класс, 11-класс, 9-класс деп. Же болбосо 10-катар, 100-катар, 5-орун, 8-канал, 9-адам деп ошол ынчы үнчү деген мүчөлөрдү биз санатооч деп айтабыз. Түрк тилинде дагы бул темадан кыйналбайбыз, анткени түрк тилинде дагы ынчы, инчи, үнчү деп айтылат. 1, 2, 3, 4 деп ынчы, инчи мүчөлөр кошулат түрк тилинде дагы. Качынчы, канчанчы деген суроо мисалдар менен карап көрсөк болот. Benim evim 1-катта. Sınıf kaçıncı katta? Okul 8. sokakta. Sonuncu sırada kim var? 11. sayfada resimler var деп ынчы, инчи деген мүчөлөр кошулуп атат. Демек түрк тилинде дагы иреттик санатоочтордо ынчы, инчи мүчөлөр кошулат экен. Анан көнүк иштеп көрөбүз, бирок көнүк иштегенден мурун мен силерге дагы бир пайдалуу нерсе айта кетейин. Мисал үчүн кыргызчада мындай символ катары колдоно турган болсок, 1-класс дегенде биз тире коюп туруп, анан класс деп жазабыз, туурабы? Анткени могу биздин тиребиз ынчы деген маанини берет. Түрк тилинде болсо, могу биринчи деген маанини бериш үчүн биз чекит коюп, бир жазып, чекит коюп, анан улантып кете беребиз. 1-сынып, мисал үчүн, сынып. Улантып ушинтип кете беребиз. Мындайча айтканда, бир цифрадан кийин чекит турган болсо, ал ынчы деп окулат. Ынчы. Кыргыз тилиндеги мондай тиредей эле. 1-класс, 1-сынып. Түрк тилинде ошол ынчы деген мүчөнү чекит берет. Эми көнүгүүлөрдү иштеп көрөлүк. Бул жерге биз оюбуздан эле жооп беребиз. Бир канча суроолор бар, оюбуздан жооп беребиз өзүбүз. Силер пауза кылып туруп өз алыңарча жооп берип көрсөңөр болот, анан менен текшерип көрөсүңөр. Сыныфта kaç kişi var? Sınıfta канча киши бар дейт. Биз бул жерге эмне деп жооп беребиз? Биз жөнөкөй эле санатоочту колдонуп жооп беребиз. Sınıfta 25 kişi var. İkinci soru. Bir haftada kaç gün var? Bir haftada 7 gün var. Siz kaç kilosunuz? Siz kança kilogramsız? Ben 60 kiloyum. Bir şişe su kaç lira? Bir şişe su 20 lira. Çantada kaç kitap var? Çantada 2 kitap var. Demek biz bu birinci рядтагы сөздөргө жөнөкөй эле санатоочторду колдонуп жооп бердик. Анткени бул жерде жалаң эле kaç деп сурап атат. Kaçıncı деп сураган болсо, анда биз ынчы, инчи деген мүчөлөрдү кошобуз. Мисалы 6-дан башталып атат. Senin evin kaçıncı katta? Benim evim 3. katta. İstanbul'da kaç milyon insan var? İstanbul'da 20 milyon insan var. Doğum tarihiniz ne? Doğum tarihim 6 Kasım. Бул жерде дагы биз мисалы 6 ноябрь, же 20 декабрь, 31 декабрь, 1 апрель деп жанагы даталарды айтканда ынчы деп айтабыз го. Түрк тилинде ынчы деп айтылбайт. Жөн эле мисалы декабрь деген сөз, аралык деген сөз. 1 декабрь дей турган болсок, 1 аралык. 2 декабрь дей турган болсок, 2 аралык деп эле айтылат. Түрк тилинде даталар ынчы, инчи менен айтылбайт. Doğum tarihiniz ne? Benim doğum tarihim 6 Kasım. Kasım деген ноябрь, 6 деген 6-чы деп түшүнсөк болот да. Benim doğum günüm 6 Kasım. Benim doğum günüm 6 Kasım debeybiz. Жөн эле 6 Kasım deybiz. Sınıfta 1. sırada kim var? Sınıfta 1. sırada Ayşe var. Sokakta kaç araba var? Sokakta 10 araba var деп жооп берсек болот экен. Kaç деп сураса жөнөкөй эле санатоочту колдонобуз. Kaçıncı деп сураса анда түрк тилиндеги эле ынчы, инчи деген мисалдар менен жооп беребиз. Келгиле достор, эми мен сабактын башында айткандай практика кылып көрөлүк. Бүгүнкү сабагыбыз практикалык сабагыбыз бул Истанбул деген китеп менен болмокчу. Истанбул деген китеп бул ошол түркчө үйрөнүүдөгү эң популярдуу, эң таанымал китептердин бири. Бул ар бир уровеньге жараша өзүнүн китептери, көнүгүү дептерчелери менен бар. Эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо, ушул китепти колдонуп, түркчө үйрөнгөндү үйрөнсөңөр болот ушул китеп менен.
Бүгүн биз азыр ушул китеп менен текст окуйбуз силер менен. Анан ошону чогуу которуп, жаңы сөздөрдү үйрөнөбүз. Келгиле, мен силерге жакыныраак келип алайын дагы, текстти окуйун. Текстибиздин темасы окул деген сөз, мектеп. Анда эмесе баштадык. Merhaba, benim adım Kate. Ben İspanyalıyım. Burası benim okulum. Okul Tophane'de. Okul 6 katlı. Alt katta ofisler var. Ofisler büyük. Ofislerde masalar, koltuklar, bilgisayarlar, dolaplar var. Sekreterler ofiste. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci katlarda sınıflar var. Okulda 10 sınıf var. Her sınıfta 15 öğrenci var. Sınıflarda sandalyeler, sıralar, kalemler, kitaplar, sözlükler, defterler, perdeler, lambalar, bilgisayar ve yazı tahtası var. Masalarda kitaplar, kalemler, defterler ve silgiler var. Şimdi sınıflarda öğrenciler yok. Çünkü öğrenciler teneffüste. Okulda çok güzel bir kantin var. Kantin üst katta. Kantinde sandalyeler, masalar, televizyon, yiyecekler ve içecekler var. Kantin çok kalabalık. Bütün öğrenciler kantinde. Dostlar şunu kotorup görüyoruz gelgile. Merhaba, salam. Benim adım Kate. Benim adım Kate. Ben İspanyalıyım. Ben İspanyalıkmın. Burası benim okulum. Bul yer menin mektebim. Okul Tophane. Tophane degen жердин аталышы. Мектеп Tophane деген жерде дейт. Окул 6 katlı. Мектеп 6 этаждуу, 6 кабаттуу дейт. Кат деген кабат деген сөз. Alt katta ofisler var. Эң төмөнкү бөлүгүндө ofisler var. Ofisler büyük. Ofisler çoğ. Ofislerde masalar, koltuklar, bilgisayarlar, dolaplar var. Ofislerde neler var deyt? Masalar, stoldor, koltuklar, divandar, bilgisayarlar, kompüterler, dolaplar, şkaftar var deyt. Sekreterler ofiste, sekreterler, jardamçılar ofiste deyt. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci katlarda sınıflar var. Men жаңа эле өткөм, o eki degенден кийин чекит коюп анан уланса, демек бул ынчы деген мүчөнү берет. Экинчи, 3 точка болсо, üçüncü, 4 точка болсо, dördüncü деп ошо ынчы мүчөсүн точка деген берет деп өткөнбүз. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү жана бешинчи кабаттарда класстар бар дейт. Сыныф деген класс, класстык бөлмө. Окулда 10 сыныф var. Канча сынып бар дейт? Канча класс бар дейт? 10 бар экен, 10 класс бар экен мектебинде. Her sınıfta 15 öğrenci var. Her bir klasta 15 okuyucu var. Sınıflarda sandalyeler, sıralar, kalemler, kitaplar, sözlükler, defterler, perdeler, lambalar, bilgisayar ve yazı tahtası var. Klasta neler var eken ошону айтып атат. Sandalyeler, oturguçlar, sıralar, katarlar, kalemler, kitaplar, kitaplar, sözlükler, sözlüktör, defterler, perdeler, zanaveskалар, lambalar, lampochkalar, bilgisayar, kompüter ve yazı tahtası, doska var deyt. Masalarda kitaplar, kalemler, defterler ve silgiler var. Stoldun üstünde kitaplar, kalemler, defterler jana silgi degen söz, bul öçürgüç degen söz. Öçürgüçtör бар deyt. Şimdi sınıflarda öğrenciler yok. Çünkü öğrenciler teneffüste. Азыр класста студенттер, окуучулар жок. Анткени эмнеде экен окуучулар? Teneffüs. Teneffüs деген söz bizce ele tanapis, es alуу da eken. Okulda çok güzel bir kantin var. Kantin деген söz жөн эле kantin, ашкана. Мектепте аябай кооз, сонун ашканабыз бар, кантинибиз бар. Kantin üst katta, kantin эң жогорку катта, кабатта. Kantinde sandalyeler, masalar, televizyon, yiyecekler ve içecekler var. Kantinde oturguçlar, stoldor, televizor, yiyecekler degen жей турган нерселер, içecekler деген içimdiktер, суусундуктар деген сөз бар дейт. Kantin çok kalabalık. Kalabalık деген бул көпчүлүк деген сөз. Kantin аябай көп. Kantin аябай көпчүлүк. Көп адам бар экен kantinde. Bütün öğrenciler kantinde. Бардык студенттер kantinde дейт. Мына ушинтип достор, практикалык сабактын практикалык текстин окудук. Жана бул тексттин ичинде өзүңөр көрсөңөр, байкасаңар, бүт өткөн темаларыбыздын баары келиптир. Инчи мүчөлөрү, жанакы көптүктүр, жекеликтүр дегендеги лар, лер, окулда, кантинде,
офисте деп жанагы эмен өттүк го жаңы эле булунма дуруму деп. Ошол темалардын баары камтылган. Ушул текстти окуп, бир сыйра анализ кылып, билбеген сөздөрүңөрдү үйрөнүп алсаңар болот. Мынакей достор, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабакка катышканыңар үчүн, аягына чейин көрүп, практикалык сабактарды биз менен чогуу аткарганыңар үчүн аябай ыраазыбыз. Жакшы нерселерди үйрөнүп алып атасыңар, үйрөнгөн нерселериңерди бышыктай алып атасыңар деген ишеничтебиз. Кийинки сабактардан жолугушканча саламатта тургула, өзүңөргө жакшы карагыла.